Арбаңыздар, НТС телеканалы мындан тура бир жума мурун Бишкек шаарынын 144 жылдыгын белгилеп, бардык муниципалитеттин кызматкерлери аянттан болобу, эфирлерден болобу Бишкекти өнүктүрөбүз. Бишкек Кыргызстандагы эмес, бүткүл дүйнө жүзү суктана турган шаар болот деп дагы убадаларын беришти. Ооба, убадаларына ишенебиз, ишенмек тургай биз дагы күтөбүз аны, биз дагы салымыбызды кошобуз. Ошол Бишкектин дүйнөлүк чоң шаарлардын бирине айланышы бул албетте транспорттук системасы. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Бишкектин кайсыл бурчунда болбосун, жалгыз гана кичине микроавтобустарга отуруу мүмкүнчүлүгүнө ээбиз. Муниципалдык транспорт, анын ичинде автобустар, троллейбустар саналуу гана. Метро жана трамвай тууралуу жалгыз гана өзүбүздүн кыялындабыз. Бирок мындан бир нече ай мурун өлкөбүздүн президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров өлкөбүздө биринчи автобус чыгарган мекемеге барып, ушул автобустар жакшы экен, Белес автобусун колдонобуз деген өзүнүн убадасын берип кетти эле, же болбосо жакшы пикирин айтты эле. Бирок андан көп улабай муниципалитеттин кызматкерлери жок, бул Белес автобусу биз үчүн, биздин бюджет үчүн кымбат келет экен. Биздин 250-180 миң евро каражатыбыз автобустарды сатып алууга жетпейт деген тариздеги өзүнүн пикирин билдирип, бүгүнкү күнгө чейин Белес автобустары конвейерден чыга элек, жалгыз гана бир тест түрүндө чыгарылган автобус боюнча турат. Бүгүн Белестин мүдүрлөрүн жана мэрия кызматкерлерин студиябызга чакырып отурабыз. Бишкек шаардык мэриясынын жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин директору Максат Нусубалиев, ассаламу алейкум, байрамыңыз менен. Ошондой эле Белес компаниясынын башкы директору Мирбек Аскалиев жана Белес компаниясынын аткаруучу директору Урмат Дүйшеев мырзалар. Ассаламу алейкум. Эми Мирбек, Урмат мырзалар, сиздерден баштайлык. Автобустар эмне болуп атат? Ошол тест боюнча эле турабы? Эмнеге сиздерден албайбыз деп атышат? Ассаламу алейкум, жалпы кыргызстандыктар. Автобус сертификацияга жибергенбиз. Анан ошо сертификат алып келди буюрса. Ошо сертификатты болдук. Анан ошо 15-inde президент келип кетип ошо автобусту айдап көрүп, анан ата мекендик өндүрүштү колдош керек. Алгачкы 10 автобус, 10 троллейбусту деп буйрутма берген да. Анан ошо биз кайсыл мэрия тараптанбы бир меморандумга кол коебузбу, жазай беребизби деп күттүк. Анан мэриядан келип кетишти суббота, ошо президент келип кеткенден кийин. Андан кийин бизди мында официально бир чакырып, кандай автобустар керек, баасы кандай болуш керек, ошол тууралуу мындай сөз болгон жок да. Анан жана ЭБР электробус алуу талкуу болуп аткан жогорку кеңеште. Максат байкебиз ушу бул Белестин автобустары кымбат. Булардын официальный письмосунда мындай баа берилди деп эле, биз ал жерден мисалы биз ЭБР менен АБРге эч кандай тиешебиз жок да. Себеп дегенде ЭБР менен АБР тендерге биз катышыш үчүн 3 жыл компания болуш керек экен, 200 теңге эмес автобус чыгарган болуш керек экен. Биз болгон эле баягы Кыргызстан бюджеттен акча бөлүнүптүр мэрияга автобус сатып алганга. Ошо эле акчаны үмүттөмө ойлогонбуз да, бизди колдоо максатта ошо жактан акча бөлүп берет го деген үмүттөр. Анан жанагындай сөздөр айтылып калды. Андан кийин мэриябыз дагы баягы Белес бул азыр эрте Белести алганга себебинде мындай автобус чыгарыш үчүн баягы кылымдар керек. Анан 50 миң 60 миң киши иштеген чоң завод болуш керек дегенде баягы биз иштешебиз деп аткан мэриядан кичине эме болуп калдык да. Ушундай сөздөрдү айтып атса, кантип шагыңар сынып калды. Шагыбыз сынып калды. Себеп дегенде бизде баягы жаңы түптөлүп келатабыз. Анан түптөлгөндө эле дайы эле эч кандай иштеге жаза элек жатып эле жумушка жанагындай 50 миң 60 миң киши алып, тиги Маск Шанхайга салып аткан келеген Тесланын заводундай андай завод салынбайт да. Баары кичинекей нерседен салынат, кичинекей нерседен башталат. Анан болгону бизде командабызда жаштар бар, көп мындай биз жалгыз эмеспиз, аркабызда чоң команда бар. Баарынын эле үмүтү мындай мэрдин сөзүнөн кийин көп эле киши мындай шагы сынгансып себеп дегенде мындай болуп атпайбы. Азыр биз ЭБР, АБРге дагы катыша албайбыз. Болгону эле биз баягы өлкө башчы келип кеткенден кийин аябай сүйүнгөнбүз. Буюрса мына бизге жакшы старт болду. Өзүбүздүн ата мекен колдоп атат. Баягы автобустарды чыгарып, өзүбүз жерден карап, тестирлеп берип, анан буюрса ээсинин. Башкача айтканда, болгон кепилдигиңиздер өлкө башчысынын убадасы. Болгон кепилдик өлкө башчысынын убадасы. Мен Мирбектин сөзүнө толуктап кетейин. Чындаганда бул жерден эми Бишкек шаарынын эле
мэриясына багы жүктөлгөндөй болуп атат. Андай биз ойдон алыспыз. Негиз эле өзүбүздүн планыбыз менен иш баштаганбыз. Бул 2012-жылы бергиле аткан проект. Анан ушул автобус жасап баштап эле биздин оюбуз, биздин максатыбыз ошол ички рынокты камсыз кылуу. Анан ошо ички рыноктон өзүбүздүн түптөп алып, Кудайым буйрса, тышкы рынокко да чыгуу да биздин максатыбызчы. Анан ошол Бирок ошол ички рыноктогу өзүңүздөр ойлогон башкы бенефициары бул муниципалитетте, бул шаардын. Бишкек шаары, Ош шаары, Жалал Абад шаары. Биз ошол президент барып кеткенден кийин, андан кийин өкмөт башчысы дагы Жапаров акыл өксөмекчи барып кеткен, ал тууралуу дагы протокольный баягы поручение деп коет экен, ошону берген. Биз ошонун негизинде орун басары Төрөбаев Бакыт Эргешевичтин кеңешмесине барганбыз. Ошол жерден Жалал Абад, Ош мэрлери келген, Бишкектин вице-мэрі келген, Абдиев мырза. Ошол жерден биз өзүбүздүн автобус тууралуу айтып бергенбиз, техникалык мүнөздөмө берип, бааларын айтып, анан кандай шарттарда дагы кызматташсак болот дегендей таризде сөз болгон. Ошол менен биз баягы ошол жерден Бишкек Оштуку айткан, азыркы быйылкы жылы бюджетке биз акча каражатыбыз жок. Дагы проектлер келип калса, тендерлер болуп калса, биз кайрылабыз дегендей сөз берген. Жалал Абад шаарынын мэри болсо, Эрнис мырза, биздики силердики 12 метровый экен, 12 метр экен, 9 метр болсо кандай болот эле? Биз айтканбыз, биз эми баягы тестовый 12 метр, сертификатты 12 метр келет. 9 метрди жасаш үчүн деген дагы кандайдыр Башка технологияны колдош керек, бирок ага деле каражатчан убакыт керек. Меморандум болсо, Кудайым буйрса, кийин техникалык мүнөздөмөлөр бергиле. Биз ошону жасай алсак, биз силерге айтабыз деген таризде алган. Бишкектин вице-мэри болсо, жакын арада тендер болот. Силер мындай орусча айтканда на общих основаниях катышсаңар болот, заявкаңарды берсеңер болот деп ошол боюнча эле сөз эми болгон да. Максат Розбекович, эмне себептен мэрия Белестин автобустарын сатып алуудан баш тартууда? Эми бир тоготер жеринен баштасам, мэрия ушул күнгө чейин баягы февраль айында биз барып кетип, ошол жерде жолугуп кеткенден бери, причем жолугушууда дагы биз бир нече маселеге токтолгонбуз, автобусту көрүп, чындыгында сапаты жакшы автобус экенине ынанганбыз. Ошол жерден дагы сүйлөшүү жүргүзүлгөндө сертификат маселесине токтолгонбуз. Ошол сертификатты алгандан кийин биз ишти улантканга же бир кандайдыр бир мындай кызматташууга барабыз деп сүйлөшкөн бойдон мэрия, Бишкек мэриясы ушу Белес ишканасынын сертификат алышын күтүп аткан. Бул убакка чейин эми сертификатты биздин маалыматыбыз боюнча кече алышкан. Бул убакка чейин мисалы ошол акыркы сүйлөшүүлөрдөн кийин, сертификаты жок болгондон кийин, ошол биз койгон талаптарды аткара элек болгондуктан кийин сүйлөшүүлөр жүрбөй келген. Эми мына сертификат алышыптыр кече, бизге да маалымат түштү. Официалдуу түрдө бизге азыр сурандым, бизге кайрылып сертификаттын копиясын берип коюңуздар деп. Биз карап чыгып, анан эми менин билишимче, мындай кандайдыр бир жаңы техника иштелип чыгып атса, дүйнө жүзүндө ушундай практика бар. Сертификациядан өтүп аткан процедурасы бир жок эле дегенде жарым жыл, 1 жылдан 2 жылга чейин барат. Ал жерде бир ар кандай жанагы уровень испытаний бар. Анан ошонун баардыгын өткөнбү, ошонун баардыгын биз карап чыгышыбыз керек. Биз эми жанагы элдин оозунда ар кандай сөздөр айтылып атат. Биз мамлекеттик муниципалдык кызматта жүргөндөн кийин биз иш кагазга ишенебиз. Ошол документтерге ишенебиз. Ошонун баардыгын изилдеп чыккандан кийин биз кызматташканга даярбыз. Мен башында сертификат деген сапатты тастыктоо да, сапат деген бул баягы жүргүнчүлөрдү ташыйбыз да, адам ташыйбыз да. Мен башында айтып кеткендей, мэрия ушул күнгө чейин бир да жолу Белес ишканасы менен иштешкенден баш тарткан жок. Бир нече себебин айтканбыз. Анын ичинде ушул сертификат маселеси бар, анын ичинде баасы бар, анын ичинде жанагы биз Бишкек шаарынын тургундарынын баардыгына маалым смог маселесин да унутпашыбыз керек. Мындан 1 жыл, 2 жылдан бери ушу дизель мотору менен иштетилген коомдук транспорт Бишкекте жүрбөсүн деген саясат жүрүп атат. Аны баарыңызга белгилүү болуш керек. Белес ишканасында
Белес ишканасын чыгарган автобусу бул дизельный мотор менен жүргөн транспорт. Биз эми, конечно, газ менен жүргөн транспортко басым кылып аткандыктан ошол бир нече маселелерибиз бар болчу. Бир четинен чечилип келатат деп айтат элем, мына сертификатын алыптыр. Биз бир 10 күн мурун жолукканда баасы боюнча дагы сүйлөшүү мындан ары уланат. Белес компаниясы бул жана биринчи берген катындагы баасынан дагы мындай төмөнүрөөк баа беребиз. Биринчи берген катындагы баасы 254 000 евро. Жок, мындай болгон. Ал 254 000 евро деген бул биз ошол Кара-Балтага барганда бул кишилердин айткан сөзү болчу. Анан биз сөз деген эми сөз да. Биз официалдуу түрдө кат менен кайрылганбыз. Ошол катка официалдуу түрдө жооп келген. Бул жоопто биз менен Белес компания менен мэрия меморандум түзсө, 500 автобустан өйдө бизге буйрутма берсе, 12 айдын ичинде аткарганга даярбыз. Баасы мына дизельный мотор менен 185 600, газомоторный менен 178 500 евроны түзөт деген кат келген. Анан мен бир болгондо ошону жогорку кеңештин отурумунда депутаттар суроо бергенде, эмнеге жергиликтүү ишкананы колдобойсуңар дегенде, мен бир болгондо ошол баасын айттым. Баасы мэрия үчүн кымбат болуп атат деп. Анан записти көрсөңүздөр болот. Ушул күнгө чейин мэрия Белес тарапка бир жаман эч нерсе айтып келген эмес, иштебейбиз, же сатып албайбыз деп бир да айтылган эмес. Бирок Жаман да айткан эмессиздер, бирок жакшы да айткан эмессиздер. Бирок ошол эле кезде мен ушу Белес компаниясына кайрылып кетким келет, жетекчилери турат. Муниципалитет менен иштешебиз. Мындай кийин болочокто мындай жакшы, ийгиликтүү бир мындай партнер болобуз десеңиздер, мындай кадамдан баштабасак дегенде бири-бирибизге жаман айтып, бир канча ушу интервьюлардан ушу мэр мынтти, анан департаменттин директору ушундай деп айтты, анан вице-мэр мынтип айтты деп. Эми иштешем деген бизнесмен мамлекетке дагы мындай жакшы шарт түзүп бериш керек. Туурабы? Мындай бааны койдум. Эми кааласаң ал, каалабасаң да ал дегендей болуп атат да. Андай болбойт. Биздин дагы биз жанагы мамлекеттин бюджетине карашыбыз керек. Жакшы варианттарды издеп, шаардын тургундарына сапаттуу, бирок ошол эле кезде мындай баасы дагы оптималдуу техниканы алышыбыз керек. Канча бааны түзсө муниципалитетке туура келет? 178 500 кымбат болуп атса, кайсыл баа орточо? Эми биз дүйнөлүк Микарус, Соляристерди эске алуу менен. Да, дүйнөлүк брендтердин бир катар компанияларынан бизге жана коммерческое предложение, сунуштамалары бар. Ошол сунуштамалардагы бааларды айтсак, бир жок эле дегенде 30-40 000 евродан алды 50 000 еврога чейин арзан. Төмөн. Анан эми ошондой 120-130 000 евронун тегерегиндеги автобустар экен. Болжол менен ошондой да. Анан так эле ушундай параметр. Так эле. Анан эми сөзсүз түрдө мэриянын позициясы жергиликтүү ишкерлерди колдошубуз керек, жергиликтүү өндүрүштү сөзсүз түрдө колдошубуз керек. Бирок ошол колдогонунда ар кандай жолдор бар. Мэрияга дагы бир жакшы шарттар түзүп берсе, биз колдогонго бүгүн да даярбыз. Мирбек мырза, урмат мырза, эми баягы базардагыдай эле да. Муниципалитет болобу же мамлекеттик ишканалар болобу, сатып алуу деле бар деле. Сиз экөөсүнүн чөнтөгүсүн алып атат да мэрия деген салык төлөөчүлөрдүн. Орточо баа айтылып атат. 120-130 болсо бизге ыңгайлуу болот эле деген. 120-130 000 евро сиздер үчүн ыңгайлуу баабы же өзүңүздөргө каршы иштеп каласыздарбы? Жок, баягы биз жерде президент келип кеткенден кийин ата мекендик өндүрүштү колдош керек. 10 автобус, 10 троллейбус дегенде биз ата мекендик өндүрүшчү болуп аткандан кийин, кыргыз болуп аткандан кийин баягы мэрия бизди чакырып, мына жигиттер келгиле. Силердин бааңар канча? Биз бааны айтмакпыз. Анан бул бааңар кымбат. Эми баягы биз деген баарыбыз кызыктарбыз өлкөдө жумуш ордулары түзүлүшүнө. Ошон үчүн келгиле, бул европейский деталь эмес, мындай кайра санап чыккыла. Кантип бааны арзандатса болот. Себеп дегенде мына биздин конкуренттер, мына силердин конкуренттер момундай баа берип атат. Официально бизге кагазды көргөзбөй эле койсун, силерден 20%-га же 30%-га арзан болуп атат. Деп койсо, биз кичине мындай бизге боор тартып койсо, мындай биз сүйүнүп калмакпыз да. Анан болгондо эле баягы силер биз менен иштеше турган болсоңор, силер антип бизге мындай кичине эметип атасыңар, тигинтип атасыңар дегенде биз мисалы унчуккан жокпуз. Мисалы кыр көргөзгөн мындай болду. Бактырып биз мына эми баягы өлкө башчы келип кетти, өкмөт башчы келип кетти. Андан кийин Эдил Байсаловго дагы бардык,
алда чакырды. Андан кийин Бакыт Төрөбаев. Бакыт Төрөбаев да келгенде ошол жерден вице-мэр кичине кечигип келди. Анан Ош менен Жалал-Абад эми биздин быйылкы бюджетте каралган эмес, кечирип койгула, биз ала албайбыз деди. Алар да жок экен. Алар да жок. Болгондо эле мына силердики Бишкек экен деди. А Бишкек болсо бизди минтип карап туруп азыр тендер жарыяланды деди да. Тендер жарыяланды. Анан биз айттык, биз тест Кудай буйрса сертификатты 1-2 жуманын ичинде алганы калдык. Бизге деле мүмкүнчүлүк бергиле ошо тендерге катышып калганга десек. Ну, билбейм, попытайте деди. Анан биз жанагындай 85% тияка письмо жолдодук да. Биз тендерге катышат элек, мындай деп бир испытанияны кандай биз өтөбүзбү, өтпөйбүзбү десек, аяктан бизге официально кат жолдоду. Испытанияга 85% өттү депчи. Анан ал катты бияка көргөзсөк экен, бул сертификат эмес да. Бул деген эми болбойт да. Мындай биз жерде мындай болуп атпайбы баягы. Аура да эми мындай. Эгер ушундай эле мындай эми чын эми мындай бизди колдойбуз деген кишичи. Мейли мо тендерди жылдырып коелук. Мейли мо кагаз келиптир, кичине ушундай деген нерсе бизде болбой. Анан баягы мэрия тараптан эч кандай айтылган жок деп атпайбы. Биз мисалы унчукпай эле отурсак, жанагындай бааны айтты, бааны айтканда биз жогорку кеңеште угулуп аткандан кийин эми бул чоң сөз да эми. Мисалы ага чейин мындай болду да, тыптынч отуруп эле 18-апрелде бул Максат мырзанын жардамчысы бизге кайра звонок кылды да. Автобустун атын бааңарды бере калгылачы депчи. Ага чейин тыптынч болчу. Анан биз эмнеге андай срочно болсам, ошо керек болуп атат деди. Түшүндүрбөй элечи. Анан биз бааны болсо, биз баягы общий Европадан алган комплектующийлер менен бердик да. Аны менен бергенден кийин анан эртеси эле жогорку кеңеште ошо окуу каралып аттыр. Аякта биз эч кандай биздин тиешебиз жок эле, сразу эле бааларды эметип эле анан Жок, баа болгондо мына сиздердин катыңыздар турбайбы? Сиздердин колуңуздар менен Аскалиевдин мына момундай баа берип атабыз деген өзүңүздөрдүн катыңыздар. Бул деген Мирбекти сөзүн мен коштоп кетейин. Туура, Эркин мырза жакшы суроо бердиңиз. Биз чындап эле базар болуп атпайбы? Орусда айтмакчы, ничего личного, только бизнес. Биз бизнесменбиз да, мындайча биз өндүрүүчүбүз. Туура. Максат мырза шаар Бишкек шаарынын өкүлү болот. Ошо Бишкек шаарынын чындап эле ошо жарандардын кызыкчылыгын сакташ керек, коргош керек. Аны туура түшүнөбүз биз. Биз болсо өзүбүздүн кандай товар өндүрсөк, ошонун баасын айтабыз дагы, ошонун шарттарын айтабыз. Анан баягы орто жерден компромисс болсо, содулашабыз. Бүгүнкү тапта биздин ошо автобустардын биздики баасы ушундай. Себеп дегенде, бул баа кайсы эмне нарктан түшөт, бул өзүнүн наркы болот да. Бул биздики ошол баанын наркы ошол биз башты Европа өлкөлөрүнүн алдыңкы заводдорунан алгандыктан шаймандарыбыздычы, ошол эле ДАФ, ЗФ, Чехиядагы жана тормоз система, Польшадагы электронный системаларды алгандыктан биздин автобустун начинкасы ошондой баада болот. сапатына жараша болот. Кымбат дегенден мен алыспын. Эми сапаты баягы мындай да. Азыр деле баарыбыз жеңил машиналарды айдап жүрөбүз да. Эми ошол эле седандын 2 түрү бар, туура, 2 түрү бар. Эми седан арзаныраак, кымбатыраак болот, тигин сапаты, тигин эмеси көбүрөөк болот, начинкасы көбүрөөк дегендей, биздики начинкасы ошондой. Биз жана Анан шаар өзүнүн баягы стратегиясы бар да. Шаардын өзүнүн стратегиясы бар. Мына момундай автобустарды алабыз, мисалы ошол газомоторный. Баасы могул пределдин ичинде депчи. Биздики ал пределдин өйдө болгону менен биздики баягы отличительная способность деп коелу, товардыкычы биздики. Ал жанагы кепилдик тейлөө, кепилдик кызмат мөөнөтү жана сервистик тейлөө. Анын баары түшүнүктүү, Урмат мырза. 120-130 миң еврого батырууга даярсыздар? мындай да, мен жооп берейин. Даярбыз, бирок комплектующийлерди өзгөртүш керек да. Жок, Түшүнүктүү. Комплектующийлер башкалар болот. комплектующийлерди сап келип атабыз. Кытайдан башка жерден. Жок, мындай да. Ошол болуп атат да. Баягы мамлекет ата мекендик өндүрүштү колдоо саясатын туура жүргүзүш керек. Себеп дегенде, азыр мына айтып атасыңар, 20-30% кымбат депчи. Эмнеге кымбат? Себептен келген комплектующийлердин баары 12% НДС менен, кээ бир жерлерде 10% пошлина, кээ бир жерде 20% пошлинага чейин, мисалы биз төлөп атабыз. Алып кирип атканда эле биз ар бир мисалы автобустун канча техника алып келсек, ошо ар бир баасына 25%га чейин комплектующийге баа кошулуп атат. Мисалы таможня бизге эч кандай льгота берген жок, налоговыйдан эч кандай льгота жок. И бул баа мисалы ошондой с учетом НДС мисалы пошлин ошол баада турат. Анан баягы сапаты жагынан айтып атпайсызбы? Мисалы
2 жыл гарантия беріп атабыз, 3 жыл ушул баанча сервис пакет болуп атат. Ошо менен 5 жыл мэриядан 1 сом акча кетпейт. Баягы майынан бери, фильтрлеринен бери завод-изготовитель өзү кепилдигин алат. Бул деген баягы дүйнөлүк практикада ушундай да. Мисалы, Москва, Мосгортранс. Москвага бир эле Нифас, анан Лиаз деген 2 эле компания автобус тартуулайт. Анан баягы биз буга чейин жолукканда айтып кеткенбиз, Бишкектин ичи зоопарк болуп кетти. Бир автобусту карасаң сары, бир автобусту карасаң оранжевый, ар кандай. Ошонун баарын эле биз болуп аткандан кийин бизди кичине колдоо көргөзүп, биз силер мисалы Бишкектин талабына жараша крастетип, Бишкектин талабына чейин баарын оп-окшош коёндой кылып туруп, Бир стилистикада. Бир семеде кое берип койсок, ал да жакшы деген. Максат Орозбекович, бирок башка келип аткан компаниялар деле ошол эле кепилдик менен келет. Так эле ошондой да. Бул жерде айтылып кетпеди, мына Мирбек байке жакшы айтып кетти. Биз 5 жыл гарантия берип атабыз. Толук сервистик тейлөөсү жана тетиктерин которуудан баштап шыгылып биз айдагандан башка эч нерсе кылбайбыз деп. Бирок ошол эле катта ал жок да. Баасы турат, а ошол шарттары жок да. Бул жерде 2 жыл гана кепилдик, 200 миң пробег деп жүрөт. А жана 5 жыл боюнча кеп жок да. Андай болсо, мен мисалы 10 күн мурун жолукканда айтып атпаймынбы? Ошонун баардыгын бизге берсеңиздер дедим. Жана 2 жыл гарантия 200 миң километр болсо баасы мынча болот. А жана 3 жылдагы жана 5 жыл бою сервисный обслуживание болсо баасы мынча болот деп бергиле дегенде макулдугун беришти, бирок бүгүнкү күнгө чейин кат жок. Мындай кылсак болобу? Бир дебатты башка нукка буралы. Бул жерде жанагы биз эски историяны чукулап терең кирип кеттик да. Мэрия бүгүн да айтып атам, кызматташканга даяр. Сертификатын гана күтүп атканбыз, сертификатын алышыптыр. Биз мына официалдуу түрдө мен силерге билдирип кетким келет. Кече мэр мындай эрктүү чечим кабыл алды. Биз бүгүнкү күндө мына сертификаттарын тастыктап тактагандан кийин баасын келишип бир 5 даана автобус алганга даярбыз. Сиздерге буйрутма бергенге даярбыз. Жакшы, Максат Орозбекович, бүгүнкү күнгө чейин жанагы буга чейин сиз жогорку кеңеште айткан сөзүңүздөн улам, анан башка айтылып аткан маалыматтардан улам, мындай жогору жактан болобу же коомчулуктан болобу, сиздер президенттин сөзүн эки кылдыңыздар, сиздер өлкө башынын убадасын мындай аткарбай койдуңуздар деген доо келдиби сиздер тарапка? Эми доо коомчулук тараптан келди. Конечно, ар тараптан келип атат, бирок биз дагы ушул бизде болгон кагаздарды көргөзүп түшүндүрүп атабыз, шарттарын түшүндүрүп атабыз. Эми бул жерде жанагы эки адам отуруп, жолугуп сүйлөшсө эле чечиле турган нерселер да. Эми бул жерде эки тарап мэрия менен Белес тарап мына сертификатын алышыптыр. Мына жакынкы күндөрдө жолугушабыз сөзсүз түрдө. Анан бир кандайдыр бир пикирге келебиз деген ойдомун. Эми мына жаңы эле биздин передачадан 5 автобус тууралуу сөз болду, балки андан да көп өттүр, сүйлөшүүлөр боюнча, бирок агайлар сиздер айтып атасыздар 12-жылдан бери иштеп атабыз деп. Анан 12-жылдан бери эмне себептен сертификат албай жүрдүңүздөр? Анан мына мэрия келип тиги чукуганда гана сертификат боюнча шашылыш түрдө алып калдыңыздар. Анан бул биринчи суроо. Экинчи суроо, эмне себептен колуңуздарда сертификат жок кезде эле президент келип, президентти чакырып, президентке көрсөттүңүздөр? Сиздер мындай, вы не подставили тем самым президента? Жок. Бул автобус ошо 12-жылдан бери биз жалгыз өзүбүз кыла албайбыз деп башка европейский концерндер менен сүйлөшүүлөр жүрүп келди. 2018-жылга чейин. Бир дагы баягы биздин рынокты изилдеп эле, силердин рыногуң кичинекей. Анан баягы инвестиционный климат силерде начар деп эле, ачык эле жазып эле, кечирип койгула, биз силер менен иштеше албайбыз деп эле ошентип атышты. Андан кийин баягы 18-жылдан баштап биз өзүбүз аракет кылып, анан ушуга чейин келдик себептен баягы убагында Кыргызстанда вин-код алынбай калыптыр. Ошо вин-код алганга эле мисалы көп убактыбыз кетип калды да. Анан баягы рынокты изилдеп, антиминтип отуруп, анан эмнеге эрте болуп калды. Болгон эле баягы айтайын деген сертификат алгандан кийин чакырбайт белеңиз. Жок, сертификат алгандан кийин чакырмакпыз. Чакырган эмеспиз да. Мен жооп берип коеюнчу. Жок, азыр мына мен аяктап коеюн. Болгон эле жана 29-январь күнү биз деген 2-февраль күнү сертификацияга жибермекпиз. 2-февраль күнү жибермекпиз. 29-январь күнү эле Катардагы биздин рабочий интернетке чыгарып жиберип, ошондон улам эле ызычуу болуп калдык да. А так биздин оюбуз, максатыбыз жакшынакай эле бүт баарын даярдап, себептен бул кагаз жок чын. Аппарат подставил. Мен да жанагыга да бир аз кошумча кылып кетсем, Бишкек шаарынын мэрі Эмилбек Мырзакулович ушундай кече көп талкуудан кийин эрктүү мындай чечим кабыл алды деп айтып атам.
5 автобусту документтердин баарынан тастыктагандан кийин текшерип, биз да текшеришибиз керек, текшерип чыккандан кийин эми бул кыска мөөнөттө эле текшерилет. 1 жума 10 күнүн ичинде текшерип бүткөндөн кийин буйрутма бергенге даярбыз. Бирок баасынан дагы сүйлөшүшүбүз керек. Анткени сиз туп-туура айттыңыз, бул шаардыктардын акчасы. Биз шаардыктардын акчасын баягы жанагы туура колдонуп, туура багытта колдонушубуз керек да. Анан эми сиздерден бир гана сураныч, баягы жана 5 даана деп дагы токтогондой жүйөлүү себептери бар. Анткени сиздер жаңы ишканасыңар, жаңы курап чыгып атасыздар техниканы. Бул түзмө-түз биздин Бишкек шаарынын тургундарынын коопсуздугу менен байланыштуу болгондон кийин азырынча 5ти сиздерге буйрутма беребиз. Анан кийин алар аны бир канча убакыттан кийин сиздер буйрутманы аткарып Бишкек шаарынан бир 2-3 ай тестирлөөдөн өтсөк, анан коомчулуктун дагы мындай бир коомчулукка да талкууга ташташыбыз керек бул маселени. Ал жактан мен негедир бир 100% ишенем, жакшы пикир угабыз. Анан ушул этапты өткөндөн кийин биз чоң партиялар менен буйрутма бергенге даярбыз. Ал менен бирге мына быйыл Глазгодо дагы чоң саммит болду. Деги эле дүйнө коомчулугу баардыгы экологиялык транспортко өтүп атат. Анан биздин Максат Орозбекович дагы жана дизель тууралуу жакшы маселе көтөрдү. Газга же болбосо электробустарга өтүүгө канчалык шартыңыздар бар, канчалык даярсыздар? Мен билгенден Азиатский банк развития, Европейский банк развитиялардын баардыгы ошол электробустарды гана каржылоого даяр. Биз ошо электробус деп ошо январь айында эле айтканбыз. Электробустун прототипи болуп атат. Анан электробустун баасын да примерный баасын бергенбиз. Азыр мисалы $56 миллион 120 электробус алып атат да. Ошондо эми биздин эсебибиз боюнча бир $466 миң кем бир электробус. Анан мисалы Евро 5 дизель бул берки Евро 5 газдан айырмасы жок да. Себеп дегенде Отакар деген Турцияда автобус жана завод бар. Стамбулга жакында 100 автобус жасады да. Анан ошондой эле ушул Пакардын мотору менен Тель-Авивке бул азыр дүйнө жүзүнүн баары эле мындай отказ берилет. Бирок бизде эле ошо катыбызда мурунку каттарда мэрия менен бир официальный жолугушуу боло эле официальный эмес жолугушууларда айтканбыз. Биз электробуста жасай алабыз. Бизде электробус жасаганга да мүмкүнчүлүк бар деп. Анан биз ойлогонбуз эми ошо 120 электробустан да бизге бир 2 электробус жасап көргүлөчү десе деле бизге мындай аябай жакшы болмок да. Биздин бул мындай да жеке эле бул биздин компания эмес да. Завод Кыргызстанда болуп аткандан кийин мисалы канча ишкерлер мисалы жумушчу ордулары түзүлөт дегендейчи. Мен жооп берип койсом болобу? Ушул Азиатский банк развития менен биргеликте бир чоң долбоордун үстүндө иштеп атабыз. Анан мен жана башында айтып кеткен ушу жанагы элдин оозундагы сөз менен сүйлөбөй, так ушу документтер менен сүйлөсөк жакшы болот эле да. 56 миллион эмес, 50 миллион 650 миң доллар боюнча кеп болуп атат. Мен баса белгилеп кетким келет. Бул жарымы 50%дан ашыгы кредит, гранттык негизде келип атат. А 25 миллиону льготный кредит болуп эсептелет. То есть биз 50 миллиондун баардыгын кредитке албай, 25-ин кредитке алып атабыз. Анын ичинен бул жанагы 120 электробус менен эле чектелип калбайбыз. Ал 4 компонентке бөлүнгөн. Биринчиси толук жанагы 2 троллейбусный депо модернизацияга душар болот. Толугу менен модернизация болот. Андан тышкары 120 электробус сатып алынат. 70 зарядный установка устройстволору сатып алынат. Анан жанагы Киевский көчөсүн аныктап бердик. Жанагы пилотный проект выделенной полосы. То есть Бишкек шаарында жанагы коомдук транспортко өзүнчө полоса болот. Ушул проекттин ичинде ушул жанагы выделенный полосанын реализациясы да ушул жанагы акчанын ичинде ушул проектке камтылган. Ал жанагы Молодая гвардия, Жаш гвардия бульварынан жанагы улица Правда көчөсүнө чейин ушул бөлүк Киевский көчөсү толугу менен модернизациядан өтөт. Ал чоң проект. Бул жерде жанагы 120 электробусту сатып алганга 50 миллион жумшалып атыптыр деген бул туура эмес маалымат да. Мен ошону андан тышкары жанагы электробусту эми бизде Кыргызстанда электробусту туурап
колдонуп туура жанагы тейлөө боюнча бизде адистерибиз жок. Эми ачык эле айтышыбыз керек. Ошол адистерди окутуусу дагы ошол жерде Нормал жаңы техникада. Жаңы жаңы. Анан ошо чоң долбоор, ошол 50 миллиондук долбоор, анын ичинде ошол 4 компонент бар. Окутуусу, модернизация, жана 120 электробус сатып алуу и жанагы зарядный устройство, деполордун вплоть до жанагы ичинде асфальт площадкасына чейин ичинде киргизип. Бай айтылган кеп ошол кредит болобу, же болбосо келетін грант болобу, өзүбүздүн өндүрүүчүлөрүбүзгө өзүбүздүн бюджетибиздин ичинде калса, мындай жумуш орундары дагы, салык дагы деген баягы Туура. палка двух концах, да? В споре рождается истина деген жакшы сөз бар. Бүгүн ошол чындап эле мындай оппонирование, полемика кылбай эле кол, туура айтасыз Максат мырза. Негизгиси максат бул Белес ишканасыныкы дагы, Бишкек мэрияныкы деле ошол болуш керек. Биз өзүбүздүн баягы мамлекетибиздин, өзүбүздүн шаарларыбыздын туура жакшы шарттарды түзүп берүү максатында биз деле автобус деле ошол тууралуу ошол багытта ойлонуп разработка кылганбыз. Ошол сапаттуу экология жактан соответствовать эткен транспорт менен камсыз кылалы. Бул жерден туура түшүнүшүбүз керек, только эле Бишкек шаары эмес, бул өлкө боюнча. Анан ар кандай модернизация болот, же болбосо эртеңки күнү кайра эле шаар аралык автобустарда заказ болуп калса, ошону дагы разработка кылла десе, аны дагы ойлонуп иштешсе болот. Чындап эле мындай келгенде бир консенсус болуш керек, бир компромисс болуш керек. Ошонун негизинде Мирбектин айтканы ошол биз мисалы Максат мырза менен тыгыз байланыштабыз. Электрондук почта менен дагы мындай өзү менен сүйлөшүп, бирок ошол жерден биз баягы айтта кетчү нерселер болуп калды. Баягы мэрдин араба дегенден эле сөздөн кичине баягы эме болуп калды. Чындап эле мэр себептен да биздин ишканага барып көргөн эмес, анан Бишкекке беребиз деп айтылган эмес. Чындап айтыш керек, ал чындык сөз. Бишкекке биз буйрутма беребиз, Бишкек силерге заказ берет деп айтылган эмес да. Биз эле болгон эле ушундай 10 троллейбус жасап бергиле, пилотный көрөлү, агиштеле айткан көрөлү, испытать этип көрөлү. Анан Кудайым буйрса жакшы болуп болсо, силердин продукцияна дайчы уланып кетебиз деген сөз болгон да. Анан биз ошону менен эле сиз дагы туура суроо бердиңиз. 2 ай күттүк, Акылбек Үсөнбекович да келди, ал киши да айтты, буйрутма беребиз деп, анан точно эле Бишкек деп айтылган эмес. Биз болгон эле ошол Бишкекке баягы чоң шаарда, чоң шаар потребности бар. Жанагында тендерлер дагы заявкалар кетип атат, ошондон биз баягы кызматташтык жөнүндө кат жөнөткөнбүз. Ошонун негизинде департаменттен запрос келген. Биз ошол запроска дагы жооп катары айтканбыз. Ошо жана 500 автобуска чейин 1 жылына чейин чыгара алабыз деген тема болгон. Болор эми буюрса. Бишкектин аркасынан Ош дагы болор. Убакыт келип калыптыр тилекке каршы. Анан 1996-жылы Польшада дагы жаңы завод ачылып атканда 36 гана кызматкери болгон экен. Анан балким анда дагы ошол заводко мындай ишенүүбөлөр болгондур. Бирок мына 26 жылдан кийин 2,5 миң кызматкери бар, 14 миң дүйнөгө автобус даярдаган Солярис бүгүнкү Польша автопромдорунун флагмандарынын бири. Буйрса сиздердин дагы Белес, биздин Белес дейлик эми. Биздин Белес. Биздин Кыргызстандын Белеси дагы мындай сапар байсалдуу болот деген үмүтүбүз илгери. Бирок ошол эле учурда муниципалитетке жүктөлгөн каражат дагы, анан кийин ыйгарым укук дагы, бул биздин шаардыктарыбыздын укугу, шаардыктардын чөнтөгү. Аны дагы сиздер туура түшүнөсүздөр деген ишенимим бар. Эми буйрса бир консенсуска келербиз. Ишиңиздерге ийгилик, аманчылык болсун. Келе жаткан байрамыңыздар менен. Рахмат.